Саламатсыңарбы, урматтуу 8-класстын окуучулары. Кыргыз адабияты сабагыбызды баштайбыз. Бүгүн биз силер менен Семетей эпосунан үзүндү Каныкейдин Тайторуну чапкан жерин өтөбүз. Өзүңөр билгендей, Манас жана анын жакындары каардуу душмандардан каза тапкандан кийин Каныкей абдан терең кайгыга батат. Анысы аз келгенсип Манастын аталаш бир туугандары Манастан калган туякты, башкача айтканда Семетейди жок кылууну көздөшөт. Каныкей айласы кетип, Манастан калган жалгыз мураскорду сактоо максатында кайненеси Чыйырдыны алып, үчөө Букарды көздөй качууга аргасыз болушат. Чыйырды, Каныкей, Семетей үчөө Букарды көздөй качышат. Букарга баргандан кийин Семетей өзүнүн ата тегин билбей Ысмайылдын уулу катарында чоңоет. Ысмайыл бул Каныкейдин бир тууган иниси. Мына ошол Ысмайылды Семетей 12 жашка чыкканга чейин ата катарында тутуп чоңоет. Бүгүнкү сабагыбызда балдар Каныкейдин Тайторуну чапкан жерин өткөн жатпайбызбы? Ошон үчүн Тайторуга дагы кичине токтоло кетели. Тайтору бул күлүк аттардын бири. Бул негизинен алганда Семетей эпосунда көп эскерилет. Убагында Тайтору Кошой атабыздыкы болгон экен. Кийин Манас каза болгондон кийин азасына Кошой ушу Тайторуну алып келген экен. Ошентип Семетей Ысмайылдын колунда тарбияланып, адүйнө кеткен Манастын ата экенин билбей чоңоет. Чоңойгон сайын Манастай болуп Семетей да күйүп турган чок чыкты, күркүрөп турган ок чыкты. Букар шаарында мындай тентек жок чыкты. Ошондо ак селдече молдолор Темиркандын астына келип, Семетейдин тентектигин тыйыңыз, болбосо Букарга же ал турсун, же биз туралы дешти. Темиркан ойлонуп, Семетейге алтындан таажы кийгизип, алтын такка мингизип, хан көтөрөйүн, балким ошондо токтолор бекен деп ойлонду. Сегизхан элине кабар берди. Чоң той жөнүндөгү кабар Каныкейге да жетти. Каныкей энебиз 60 асый Тайторуну Семетейге төлгө кылып чапмак болду. Эгерде балам атасын тарткан эр болсо, таласка кайра кондурса, чапкан атым биринчи келет. Жок, чыкпай артта калса, анда балам атасын тартпай калганы деп ойлойт. Каныкей Тайторуну төлгө кылып чапмак болот. Олоң чачын төбөсүнө түйүп, үстүнө суп чепкенди кийип, Каныкей Тайторуну таптап жолго чыгат. Жолго чыгарда Чыйырды эненин батасын алат. Каныкей энебизди тааныгандар атасы Темирканга келип, тентип келген кызың ат чабам деп эркекче кийинип жээлигип алыптыр. Элге журтка шылдың болобуз. Ушунчасында кызыңызды тыйыңыз дешет. Темиркан Каныкейди чакырып алып, бул жоргоңду койгун, сенин атыңды сүрөй турган элиң жок. Ат чаап уят болбогун. Ошончолук эле мал керек болсо 4 тулпар чаап жатам. Ошолордун байгесин сен алгын дейт. Каныкей атасынын бул жоругуна нааразы болуп, бир чети арданып, Тайторуну байге үчүн эмес, төлгөгө чаап жатканын айтып түшүндүрөт. Бул кабар иниси Ысмайылга да жетет. Ысмайыл Семетейди өзүнө чакырып алып, Каныкейди жамандап, эгер эсирген эжеңдин аты чыкса, Манастап ураан чакырып кел. А эгерде артта калса, Каныкейди курмандыкка чалып кел деп буйрук берет. Ат чабыштын жүрүшүн Каныкей Манастан калган дүрбү менен карап турду. Бир караса алды жакта атасынын тулпары жана дагы башка 4 тулпар келе жатыптыр. Тайторудан дайын жок. Каныкей дагы бир жолу дүрбү салса, Тайтору 300 аттын соңунда келе жатыптыр. Каныкей энебиз Тайторунун чыкпасына ишене баштайт. Капаланган Каныкей дагы бир жолу дүрбү салса, Тайтору 30 аттын соңунда келатыптыр. Сүйүнүп ыйлап, дагы бир жолу дүрбү салат. Ошондо Тайтору 6 буудандын артында келатыптыр. Семетей балбандарды чакырып, Тайторуну сүрөп астыга чыгаралы, Манас деп ураан чакыралы, байкуш эжем Манас жездем тирилгендей сүйүнсүн дейт.
Ушуну аткарсаңар Тайторунун баш байгесин силерге бөлүп берем деп убада берет. Баары манастап ураан чакырып, ой тоонун баары манастын арбагын көтөргөн бакырыкка толду. Жыйынтыгында 643 аттын ичинен Тайтору биринчи болуп чыга келди. Баш байгени Семетей өзүнүн убадасы боюнча балдарга бөлүп берди. Балдар, мен силерге Каныкейдин Тайторуну чапкан жеринен абдан кыска, өзөктүү жерлерин гана айтып бердим. Калганын өзүңөр китептен толук окуп аласыңар деп ишенем. Эми мен силерге кичине тапшырма берейин, мына ошолор менен иштегиле. Адабият дептериңерди алып чыгып, мына бул сүйлөмдөрдү аягына чыгарып толуктагыла. Биринчи тапшырманы аткарып бүткөндөн кийин бул жерде турган суроолорго жооп беребиз. Көңүл бурганыңарга чоң рахмат. Саламатта калгыла балдар.